Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча Ысык көлдөгү Акун пансионатына козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 кишиге айып коюлууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Муңайтбасов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул кылмыш ишин тергөө мөөнөтү 17 ноябрга чейин узартылган. Иштин алкагында айып коюлуп жаткан 2 кишинин бирөөнү кылмыш жаза кодексинин 258-беренесинин негизинде айыбы угузулган. Бизде пансионат боюнча эле иш бар, андан башка жок. Иликтөөдө Эгизбаевдин киши колдуу болгону тууралуу эч кандай белги табылган жок. Ошого байланыштуу коопсуздук эрежелеринин бузулганы боюнча эле пансионатка кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин мөөнөтү 2 айлык болчу. Андан кийин 3 айга 17 ноябрга чейин узартылган. Анын узартылышына прокуратуранын кошумча соттук медициналык экспертизага өткөрүү тууралуу чечими негиз болгон. Маркумдун бутундагы тактар боюнча дооматтар болбоду беле. Ошондон улам кошумча экспертиза өткөрүү зарылдыгы чыккан. Андан кийин экспертиза дайындалды. Анын корутундусу даяр болбогонунан тергөөнүн мөөнөтү узартылды. Азыр корутунду даяр. Жакынкы күндөрдө иш сотко жиберилет. Биз тактар боюнча иликтөө жүргүздүк. Экспертиза ал тактар маркум тирүү кезинде эмес өлгөндөн кийин пайда болгон деген тыянак чыгарып берди. Эми айыбын угузмай сурамай, бөгөт жарасын тактоо деген жумуштар калды. Октябрда 1 кишиге айыбы угузулган, эми дагы бирөөнө айыбы угузулат. Сүйүнбек Муңайтбасов пансионаттын кайсы кызматкерлерине айып коюлуп жатканын тергөө кызыкчылыгы деген жүйө менен так айткан жок. Азаттык радиосунун кабарчысы белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22 июлда Ысык көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүрүп мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министринин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгону жарыяланган. 17 августта Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Акун пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш жаза кодексинин 258-беренесинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу иштерди аткаруу же кызмат көрсөтүү алкагында кылмыш иши козголгон. Ишти Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы тергеп иликтеп жатат. Буга чейин Ысык көл райондук милициясы иликтеп, кийинчерээк материалдарды облуска өткөрүп берген. Булак Гезит KG. Азаттыктан улам менен бирок сурооңуз бар эле сизге жер боюнча. Жооп берип коесузбу сурооңузга? Жооп берип коеюн. Эми ал ачык айкын өтө турган конкурс, анын баары электронный порталда чыгат. Мен өзүм тиги кызмат эме боюнча кандай конкурстар өтүп атат, ал мен комиссиянын мүчөсү эмесмин. Ошону атайын комиссия өткөрөт. Ким катышып, ким эметип атканы ошо закон түрүндө баары карап чыгып чечим кабыл алышат. Жок, электронный деп сиз жаңылышып атасыз. Ал жерде эркин тоого 1 айга жарыя бергенбиз дейт, бирок аны биз көрө алган жокпуз. Интернетке эч кандай чыгып калыптыр жарыя. Анда ошону азыр иликтөөлөр жүрүп атат. Ошол жарыя бергени документтери чын болсо жарыяны көрсөтөт. Аны атайын эме службалар заниматься этет да. Мен жеке ошол катышып, ошол күнүгүсү күнүгө конкурс өтүп турат, аны мен жеке көзөмөлгө алган жокмун. Ал комиссия азыр иштебейт да. Сиз андан комиссиянын иши токтоп калган, себептегине постановленияны жаңы эле кабыл алдык. Эме көркеңеш кабыл алып берди, ошол постановление негизинде иштешет. Ал комиссиянын иши токтогон себеби ошол депутаттарды ошол комиссиядан чыгаруу эмес менен правительстводон ошондой постановление келген. Сиз баягы тиешем жок комиссия чечет деп атасыз, бирок биз документтердин баарын көтөрүп чыктык. Ал жерде сиз городсоветтин чечими турат. Мен городсоветтин чечими турат. Ал жер бөлүнгөндөн кийин городсоветке алып чыгат. Ошол жерден кандай үйлөр курулат, анын городсоветтин председатели мен болгону менен ал городсоветте 30 адам катышат. Ошол баары өзүнүн замечаниясын берет. План детальный планировка боюнча ошол жерде көп кабаттуу үйлөр каралган болсо, ошол жагы пожарныйлар да катышат, горводоканал да катышат, бүт службалар, технический службалар катышат. Ошого байланыштуу детский площадкасын карайт. Сейсмология боюнча ошол жерде көп кабаттуу үйлөр жайгашкан болсо, ошонун этажнасы каралат, баары каралат. Ал жерде биз билгенден буга чейин мындай жашыл зона болот, Манас проспектисинин бульвар болот дегендерде азыр кандай болуп атпайбы? Көп кабаттуу 14 этаж үй, жеке үй салынып атпайбы? Кандай болуп? Мындай да, ал деген план детальный планировка деген уже южный части Бишкекке уже бир топ жыл мурун эле кабыл алынган. А жерде план боюнча көп кабаттуу үйлөр каралган.
Анын жанында бульвар дагы бар, ошонун баарын красный линияларын баарын карап туруп анан чечим кабыл алат. Аны баягы толук талкуудан өтүп туруп кабыл ала турган нерсе. Жанагы конкурс эмнеге ачык өткөн жок? Баары эмнеге баягы каалоочулардын баары катыштырылган жок? Эки эле студент катышып атат да? Конкурс эмнеге ачык өткөн жок? Аны раз объявление бергенден кийин, конкурс болгондон кийин катышуучулардын өз эрки да, ким катышат, ким катышпайт. Аны биз деген атайын тандап келип, чакырып келип катыштырбайбыз да. Биздеги маалымат боюнча, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Илмияновдун келишүүсү менен ошондо 2 адам киргизилиптир, башкалар катыштырбайт. Мен андайды уккан да эмесмин, билбейм. Себеп дегенде мен даже ал ким застройщик экенин дагы билбейм. Себеп дегенде проектный институт жасайт, ошол проекттин негизинде градсоветке алып чыгат, градсоветтен талкуудан өтөт дагы. Если биздин план боюнча бүт баары туш келе турган болсо, ошо градсоветтен макулдукту алынат. Сиз градсоветти карап атканда ким куруучу экенин билген жоксузбу? Куруучудан 3-4 компания катышат, проект чийген компаниялар. Ал проект чийген компания менен заказчик башка болот да. Сиз ошондо Бишкек шаарынан эң майлуу жерден 3 гектар жер арендага берилип атса, ошону ким алганын билбейсизби, шаардын мэри катары? Аны деген сиз өзүңүз айткандай, өзүңүз айтып кетпедиңизби? Конкурска катышкан адам алып, ошол жерге тиги освоение кылыш керек да. Мисалы үчүн алгандан кийин аны куруш керек. Курганда анан градсоветке алып чыгат. Ага чейинки процесс жанагындай ачык айкын бүт өзүнүн закон түрүндө өтөт. Билбейсизби, чындап эле Ихлас курулуш компаниясы ошол жерде үй куруп атканын? Азыр данный момент куруп аткан ошол заказчик Ихлас экенин биз албетте билебиз. Заказчик болгондон кийин ал курулуш компания, ошол проектный институтка өзүнүн проектин заказ кылган, ошол проект долбоорго туш келген үчүн ошол градсоветтен өткөн. Аталган жер буга чейин ошол өкмөттүн токтому менен дипломатиялык корпустар курулат, балким ошол Бишкектин административдик борбору ошол жака көчүрүлөт деп атайын Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында жеке колдорго берилген эмес. Ал деген баягы биз деген сөзгө таянбайбыз да. Биз деген план детальный планировкага карайбыз. Ар бир мекеменин өзүнүн орду бар ошол жерде, жолдун, тротуардын, бульвардын, анан үй курула турган, школ курула турган, детский площадканын ар бир долбоордо өзүнүн жери менен көрсөтүп турат. Именно ошо курулуп аткан жерде, ошол жерге көп кабаттуу үйлөр түшө турган жер план боюнча. Эмнеге аукционго коюлган жок? Ачык аукцион. Аукцион койгон бизде закон андай жол бербейт, себептен земельный кодексте ошондой биз законду биз эметпейбиз, биз законду аткарабыз да, биз аткаруучу бийликке эметкенден кийин. Ошол закондо ошондой жазылган, ошого байланыштуу өтүп атат. Аукцион деген мына Бишкек шаарында прямой продажа последний канча жылдан бери такыр болгон эмес. Бүт курулуштун баары эле ошондой. Комиссия чечет, сиздин колуңуз коюлбайт. Ооба, 2011-жылы өзгөргөн. Мурда мэрдин токтому менен берилчү жерлер. Анан сиздин жоопкерчилигиңиз жок болуп калат. Биякта сиз мисалы комиссияга шылтып атасыз азырчы. Комиссия чечет деп атат. Бирок ошол эле. Бул деген мэрия деген бир эле киши менен эме эмес да. Бул деген канча тармакта иштейт, ошого байланыштуу ар бир өзүнүн жоопкерчилиги да каралган, ар бир нерсени да комиссия. Сиздин жеке жоопкерчилигиңиз, шаардын менин жоопкерчилигим, если ошол жерде менин жоопкерчилигим толук кандуу кайсы жерден баягы менин жоопкерчилигим каралган болсо, мен ар дайым ошол жоопторго жооп бергенге даярмын. Сиз жооп бербей атасыз, мына жөнөкөй эле айтайын, ошол 3 гектар жерге 2 студент эле катыштырылып атат. Бул шектүүбү же шектүү эмеспи? Ушундай эле өтөт. Аны шектеген комиссиядан чыгыш керек эле. Ошол комиссияда бир киши эмес да чечим кабыл алып аткан. Ошонун ичинде 7 депутат бар. Андан тышкары общественный наблюдательдер бар, мэриянын кызматкерлери бар. Ошол 12 мэриянын кызматкерлери сиздин кызматкерлериңиз. Мен айтып атам, биздин мэриянын 3 эле кызматкери катышат ал комиссияга, калганы депутаттар менен башка общественный наблюдательдер катышат. Ошол жерден 12 кишиден шек жаратпаган нерсе, мен ар бир адамдан шек күтпөйм да. Жок, аягында мисалы градсовет чечим кабыл аларды карабайбы ошонун баардыгын? Карайт, жер деген мына документтин баарын карап, баарын толуктап алып келгенде градсоветтен айтып, а жерде 30 киши отурат. Ошол жерден бүт карап чыгат. Анан а жерде заключение турат. Ушул баягы эч кандай жерди берип атканда шек жараткан жок. Силер эми ошол курулуш жагын карап, ошону тиги кабыл алып бергиле деп градсоветке алып чыгат. Проект долбоорду чийт. Канча сомго ижарага бергенин билесизби? Андан кийин чыкты, ал биз деген комиссия чечим кабыл алып атканда баалары ар кандай шаардын ар кайсы бурчунда ар кандай болот ошол арендадан. Анан ал конкурстун негизинде аныктала турган болгондон кийин ким көбүрөөк берсе ошого чечим кабыл алат. 2 адам катышып атат, 1 миллион 600 миң магистраль Манастын кесилишинде. Ал жер дагы ошол мурунку вице-премьер-министр Шакиевдин жери экен, биз документтерди баарын казып чыктык. Ал деле ушундай жол менен берилиптир да, 5 жылга аренда. Анан ал жерде баягы дип-корпус курулат деп план боюнча ошондой экен. Анан ал жерде азыр соода борбору курулуп атат. Ал биздин
учурунда берилген Мыйзамга туура келеби ушунда? ал биз учурунда берилбеген жер болуш керек, себеп дегенде анын арендасы илгери качан берилгенин мен тактаган жокмун, себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол планга туш келген үчүн ушундай курулуштар жүрүп атат. Экөө тең мыйзамдуубу демек сиздин Мыйзамдуу. Экөө тең. Мыйзамдуу. Чоң рахмат.